Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ишкерлер. Кыргызстанга келип кандай бизнес кылсам экен деп ойлонуп жүргөн мигранттар, деги эле акчалуу инсандар, бул видеону көрүңүздөр. Бул чыгарылыш сиздер үчүн маанилүү болуп калышы мүмкүн. Талас областында Киров суу сактагычын баарыбыз билебиз. Ушул платинанын астынан 3 бөлүктөн турган жалпы 62 сотих участок ГЭС курганга, мини ГЭС курганга пландалган. Китептерин баары ошол мини ГЭСке багытталган, жер сатка чыгып жатат. Туугандар, бул жерде мынакей биринчи бөлүгү ушул платинанын астында. Видеонун аягында ошол китепте бардык сотиктери көргөзүлөт. Бул биринчи участоктон кийин эле 150 метрден кийин экинчи бөлүгү мына ушул столбанын жанында. Ал эми үчүнчү бөлүгү ушул экинчи бөлүгүнөн 250 метр аралыкта, ылдыйда. Мен ал жакты да азыр барып ошол жанына барып тартып берем. Туугандар, бул жерде мини ГЭС курулуп атат, баарыбыз билебиз. Кудай буйрса жакынкы убактарда ишке кирет деген маалыматтар бар. Мына ушул мини ГЭСтин жанынан сиз дагы ушундай кирешеси жакшы болгон, Кыргызстанга чоң салымын кошкон мини ГЭС курганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биздин президентибиз ушул мини ГЭС кургандарды колдоо боюнча жарыясын берген эле, акча жагынан дагы жана ошондой эле өндүрүлгөн электр энергиясын дагы жогорку баада сатып алабыз деген жарлыгын укканбыз. Ушул бизнести буга чейин ойлонуп жүргөн болсоңуздар, ушул жерди көрүңүздөр. Ушул платинанын тосмо, даяр тосмону пайдаланып мини ГЭСти куруп электр энергиясын чыгарса болот. Бул видеодон кийин да ойлонуп калышыңыздар мүмкүн. Эгер ойлонуп калган болсоңуздар дагы ушул жерди келип көрөсүздөр. Тосмосу даяр, документтерин баары даяр. Келип эле ишти башташ керек туугандар. Мен азыр үчүнчү бөлүгүндө барып тартып берейин. Видеодон алыстабай туруңуздар. Ал жактан дагы мен силерге кеңири маалымат берем. Баласаруу деген жазуудан оңго киребиз. Киргенде эле ушул асфальт жол менен түшүп келгенде оң жак бетте заборду көрө алабыз. Забордо ушундай ачык жери бар. Сол тарабында ушул жерде каналга келип такалат. Туугандар, бул жеринде дагы ошол бир подстанцияларын койгонго, кыскасы 19 сотикке жакын бул жерде да участогу бар. Электр энергиясын өндүрүүгө болгон бардык документтери жана жер участокторунун баары жетиштүү. Келип эле ишти баштасаңыз дагы туугандар болот. Кыргызстаныбызда ушундай электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз көп. Колдон келишинче ишкерлер ушундай бир Кыргызстаныбызга пайдасы тие турган электр энергиясын өндүрүүгө болгон инвестицияны да көбүрөөк кылсак, менимче жакшы болот. Кирешеси дагы аябай жогору деп угуп калабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бир лайк басып коюңуздар. Канчалык лайк бассаңыздар, ошончо YouTube каналы көп адамдарга көргөзөт. Ошол көп көрүүчүлөрдүн арасынан ушул жерге Талас областына электр энергиясын өндүрөм деген ишкерлерге Кудай буйрса бул видеода жетет деген үмүттөбүз. Баасын туугандар $150,000 сурап жатат. Өзүңүздөр дагы соодалашып вариантыңыздарды айтасыздар. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын тыңдап жүректе.